Креатив таалим билим берүү комплексинде жогорку класстардын окуучуларынын арасында жыл сайын өткөрүлүп келе жаткан илимий изилдөөчүлүк багыттагы маанилүү педагогикалык табылгалардын бири креативдүү долбоорлор сынагы болуп саналат. Бул сынак окуучулардын жаратмандык ой жүгүртүүсүн, изилдөө жүргүзүү жөндөмү жана практикалык көндүмдөрүн өнүктүрүүгө багытталган. Сынакка катышкан окуучулар 2-3 чейректер аралыгында тынымсыз даярданып, ар багыттагы илимий изилдөөлөрдү жүргүзүшөт. Изилдөөлөрдүн жыйынтыгында заманбап талаптарга жооп берген, практикалык жактан ишке ашырууга мүмкүн болгон долбоорлор сунушталат. 2025-2026 окуу жылында 9 жана 10 класстардын окуучулары тарабынан жалпысынан 11 илимий долбоор иштелип чыкты. Алар төмөнкү темаларды камтыды: күн панелин колдонуу, шаардын жол кыймылын оптималдаштыруу үчүн геометриялык модельдерди түзүү, так тазалоочу табигый каражат, магниттик генератор, жашыл энергия, пьезоэлектрдик эффект, тематика, үн толкунунун сырлары, суунун сыры, макал лакаптардын түпкү мааниси, вайп-кодинг, киберкоопсуздук, унутулган каада салттар. Ар бир долбоор өзүнүн уникалдуулугу, жаңычылдыгы жана практикалык мааниси менен айырмаланып, келечекте ири масштабта ишке ашырууга мүмкүн болгон даяр долбоорлордун катарын толуктады. Долбоорлор терең илимий изилдөөлөрдүн негизинде иштелип чыгып, окуучуларыбыздын ойлоп табуучулук жөндөмүн, сабырдуулугун жана командада иш алып баруу маданиятын калыптандырууга өбөлгө түздү. Иш-чаранын жыйынтыгында сунушталган долбоорлордун ичинен мыктысы аныкталып, жеңишке ээ болду. Замандын талабына жооп берген, кайра жаралуучу энергия булактарына негизделген жашыл энергия, пьезоэлектрдик генератор аттуу долбоор жеңүүчү деп табылды. Белгилей кетүүчү жагдай, пьезоэлектрдик генераторлор учурда өнүккөн өлкөлөрдө стартап долбоорлорунун алкагында жаңыдан гана иштелип чыга баштаган технологиялардын катарына кирет. Аталган долбоорду иштеп чыккан окуучуларыбыз тарабынан сунуштаган механизм алгач креатив таалим билим берүү комплексинде ишке ашырылса, бул Кыргызстанда колдонулган алгачкы модель болмокчу. Жыйынтыктап айтканда, окуучуларыбыздын илимий изилдөөчүлүк багыттагы креативдүү долбоорлор сынагы мектеп жашынан тартып балдарды жаратмандыкка, изилдөөгө жана илимге умтулууга тарбиялаган маанилүү билим берүүчү табылга экендиги талашсыз.